Өзү биздин элибиз кызык. Аябагандай кызык. Бир керемет элбиз. Жоомарттык жагынан аябай алдына чыгып кетебиз. Кереги жок жерде. Эки жактуу жооп беришибиз керек. Биринчи жагы, ошол ичкен жегендери далилденген болсо, аларды жазалоо боюнча чечимдери туура. Маселе жок. Бирок ошону жазалап аткандарга эл тарабынан ишеним барбы деген маселе бар. Бүгүнкү бийлик ошол чечимди кабыл алса, бүгүнкү бийликке ишеним барбы деген. Макул, аларды камап атыптыр. Бирок ошолорду камап аткан адамдар өздөрү таза болду экен деген маселе. Эгерде биздин касиеттүү элибиз ошол чечим чыгарып аткан азаматтардын же чечим чыгар деген буйрук берген азаматтардын тазалыгына 100% көзү жеткен болсо, кол чаап эле кабыл алмак бул маселени. Маселенин баары бүгүнкү бийликке ишенимдин жоктугу, сотторго ишенимдин жоктугу, соттордун бүт баары президенттин гана буйругун аткарат деген ишеним могу жерде көкүрөктө орноп калган. Булар коррупцияны жоюу үчүн күрөшүп аткан жок, жеке кандайдыр бир пикири келбей калган кишилер менен эсептешүү катарында кабыл алышып атат. Бул дагы факт. Эми аларды камагандан биздин казаныбызга аш толуп кетпейт, дасторконубузга нан толуп кетпейт. Кама, макул, маселе жок. Мүмкүн сүйлөшүлүп алгандыр. Мен мында неч болушу мүмкүн эмес деген ойдон алысыракмын. 1-2 жыл туруп, анан мунапс боюнча чыгып кете берсиңер дегендей. Себеп ошо камалгандардын баардыгы кече Жээнбековдун шайлоосуна атан төөдөй кызмат кылган азаматтар. Алар унутулбайт. Бир жагы. Экинчи жагы. Аны менен кыргыздын жүгү жеңилдеп кетпейт. Тескерисинче, ошончо миллиондогон долларларды уурдаган болсо, Өзбекстандагы башка мамлекеттердеги жасалып аткан иш аракетти кылып, кайрадан казынага төктүр. Кустур. Алар жеп ичип кетип, бир 7-8 жыл жашап, кайра чыгып алып, потолокко чий түкүрүп жашай береби, же алардын жеген ичкенин кайрадан сиздин, менин балдарым, неберелерим төлөйбү. Алардын түрмөгө жатканынан мага ачык да эмес, таптуу да эмес. Мага алардын жеген акчасын ким төлөйт? Ушул маселе маанилүүрөөк. Эгерде премьер-министрлер, берки ишкананын жетекчилери ошончо миллиондогон акчаларды жеген болсо, төктүр. Кайда кетти? Жеп аларды сиңире элек. Анча акчаны жей албайт. Өмүрү өтүп кеткенче дагы бала чакасына дагы аларды жеп сиңире албайт. Алар бир жерде турат. Же чет өлкөлүк бир банктардын эсебинде турат. Ошолорду таптыр дагы. Мына Малайзиянын премьер-министри жасагандай кылып туруп, бир жумада 50 миллиард, 52 миллиард долларды төктүрүп койбоду. Мирзиёев бүгүнкү күнгө чейин төктүрүп атпайбы? Анда төктүр сен дагы. Аларды түрмөгө жаткырып, аларды күн-түн кайтарып, аларга тамак аш берип, жок. Кустур. Кустур. Ошондо биз кол чабабыз. Барекелде дейбиз. Анан камап койгон болсо эле кол чаап туура кылды. Камап койгондон кийин ар айылдагы кишилер чыгат. Адилетсиз болду, тигиндей болду, мындай болду. Жок, ошо ишенимдин жоктугу бар. Башта Союздун мезгилинде ар бир түрмөгө салган кишини бекерден бекер салды деген түшүнүк болчу эмес. Бүгүнкү күндө ар бир камалып аткан кишини өч алып аткан турбайбы деген сезим пайда болуп калды. Тилекке каршы ушундай. Буга бийликке болгон ишенимдин жоктугу.